ушул жол тыгын азайтууга бир 20 жыл 30 жыл алдыга кетип турган программасычы миң жолдорду кеңейтпейли башка кылбайлы бул маселени чечпейт экен да. Ошондуктан сунуш катары бул алдыдагы 10, 20, 30 жылга мэрия бир планы болсо. Ош шаарындагы жол тыгынын чечүүгө карата кадамдар жасалышы керек. Мындай сунуш Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында депутаттар тарабынан айтылды. Анда маселени чечүү үчүн Ош шаардык мэриясы 10 унаа токтотуучу жай куруу пландалып жатканын билдирди. Машинадан поток. Ертеңден ақылы поток. Сырттан келген машинадан жол тыгыны боюнча азыр мына биздин мэриянын пландарын айтып атпайбы? Мына шаарга ошол 10 локацияны тандап алдык. Ошол көп кабаттуу жанагындай немени муна токтотуучу жай куруш керек деп туура сунуш. Себеби азыр жол тыгынына биз биринчи ушул жакта ишкерлерге, баягы мэрияда иштегендерге же башка бир кызматта иштегендерге аларга биз биринчи шарт түзүп беришибиз керек да. Эгер алар өздөрүнүн унаасы менен келсе, жолдун четине токтотконго мүмкүнчүлүк болбосо, алар кайка токтотушат? Маселе ушунда да. Анан мен ошол себептен айтам, азыр мэрияда айтып атат, бизде акча каражатыбыз жок, бирок ишкерлерге бергенге, кызматташканга даярбыз деп. Ош шаардык кеңешинин 7-чи сессиясында жалпы 12 маселе каралды. Анда шаардагы жолдордун абалы тууралуу айтылып, курулушу жүрүп жаткан жолдорду оңдоо мүнөтүн тездетүү сунуштары берилди. Ушул тапта калаада начар делген көчөлөрдүн жолдорун оңдоо иштери жүрүп жатат. Ал үчүн турукташтыруу фондунан 2 миллиард 200 миң сом акча каражаты бөлүнмөк. Бүгүн шаардык кеңеш тарабынан акча каражатын бөлүп берүүгө макулдук берилди. Анан бул акчаны аткарыш боюнча кенен-кесир көзөмөл жүргүзсөк болот. Ага кошо муниципалдык жерлердин ижара акысын көтөрүү маселеси да каралды. Буга чейин шаардын казынасына ижарачылардан 120 миллион сом каражат түшүп турган. Ижарага берилген объектилердин көбү кызыл сызыкка чыгып кеткендиктен бузулган. Ал себептүү эми шаардык мэрия ижара акысын көтөрүү менен шаар казынасын толтурууну көздөп жатат. Азыр план боюнча жер боюнча айтсак 120 миллион сомдук ижарачылар болгон болсо, бүгүнкү күндө азыр ижарачылардын бардыгын азыр снос жолдун боюндагы снос болгондугуна байланыштуу 30 миллион, примерно 30 миллион сом уже аркага кетип атабыз. Ал эми азыркы коэффициенти менен эсептегенде, азыр коэффициент эгер шаардык кеңештен колдоп тапты, көтөрүлгөн болсо, анда биз кайра 135 миллион, 120дан 135 миллионго чейин ижарачылар менен кайра бюджетке кошумча киреше тапсак болот. Жыйында коомдук транспорт маселеси да козголду. Анда жашоочуларга түзүлгөн шарттар, коомдук унаалардагы тейлөө кызматына канааттануусуна мониторинг жүргүзүү сунуштары берилди. Алмагүлерге Байгызы Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.